Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшембе саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы. Саламатсыздар, ардактуу достор. Тумар радиосунда эфирде Эркинбаев жана биз баштадык. Бүгүн бизде конокто Кыргыздын сыймыктуу ырчылардын бири, заманбап шоу-бизнестен жарык жанган өкүлү Омар Жанышев. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ырлар, чырлар, тытыштар деген сыяктуу да эле кулам огулду да. Коркунучтуу эфир окшойт. Коркпо. Тамашалатам албетте. Корко турган эч нерсе жокпу деймиз сен? Жок, астагфирулла. Көрөрмандарыңдын сынына кабылбаш үчүн дароо айтып коеюн. Биздин программада ачык сүйлөшөбүз. Буга чейин айтылбаган фактылардын баардыгы ачыкка чыгыш керек, буйруса. Ошол себептен көрөрмандарың бул нерсеге даяр болсун. Көнүмүш суроолор абдан көп деп айтышат ырчылар. Кандай суроолор жакпайт сага? Эми албетте өтө баналдуу суроолор болот го. Мисалы, Эми баягы бойдок кезде могу суроо көп берчү да, кандай кыздар жагат. Ушул сыяктуу да эми баягы. жакшы көргөн Тамагыңыз, жет атаң билесиңби деген сыяктуу. хобби. Баягы эми өтө жөнөкөй. Сен интервью ала турган болсоң белгилүү адамдан кандай суроо бермек? Мен масштабдуу суроолордон бермекмин. Мисалы, Кыргызстан шоу-бизнесинен өнүгүшү тууралуу же болбосо салыштыруу. Мисалы, Джастин Бибер акыркы альбому мындай чыкты. Же болбосо тигиндей чыкты. Мисалы, ошол форматты да оюңуз кандай депчи. Бул формат тууралуу сиздин оюңуз кандай? Эгер ушул форматта Кыргызстанга кирсек кандай болот? Кандай кабыл башка кандай кабыл алмаксың? Ушул сыяктуудай. Деп билбейм. Бул баягы бер жагы эми даярдансак балким башкача. Эми шоу-бизнес тууралуу суроолор көп эле берилет болуш керек сага, Ооба, берилет. Далай эле жооп берсең керек. Кантип өнүктүрөбүз, той бизнесте эмне кылабыз деп, Коомдогу болуп жаткан окуяларга, жаңылыктарга сен да абай салып байкайт болушуң керек. Сен акыркы учурда эмне абдан кайгыртты? Биздин коомчулуктабы? Эми саясат тууралуу айта турган болсок, эми саясат деле айтып эле коеюн. Саясаттан эми жана камактар болуп атат, бирок бул нерсени да албетте баягы эми толук түрдө тергеш керек сыяктуу моменттер бар. Же бир адамдын эми определенный тууган жок болгондон кийин мен ойлойм, Кайгырган жоксуң? Кайгырган деле жокмун, бирок мен досторум эле кайгырып атышат. Андан кийин Туугандары эле? Билбейм. Жок, мындай эми симпатиясы бар окшойт. Анан мен ойлойм, ошол тергөө иштери жакшы жүрсө, анан кийин кечээ дагы Илим Байкенин дагы Кытердин түндө сүйлөгөнүн угуп отуруп, абдан көп нерселерди угуп, өлкөбүз баягы өнүгүүнүн жолунда кетип бараттыр деп ичимен дагы бир жылынып койдум бир четинен. Мурдагы бир 5 жылдык мурун, 6 жылдык мурунку эмеге салыштырмалуу кичине иш тууралуу сүйлөшүп атат да. Тигинтек деп буйрса ошол нерсе ишке ашып жакшы бир өзүрүн алып келсе экен. Буйруса. Акыркы 5-6 жыл деп айтып калдың. Ал кездеги Омар менен азыркы Омардын кандай айырмасы бар? Эң биринчиси бул азыр бойдок эмессиң, Ал кезде жүрөгүң кайнап турган, сезимдериң толкуп турган ырчы жигит элең. Сынактарга катышам, мен баардыгын утам, баарына көрсөтөм деген. Акыркы Силквесттарды утканда сен сахнадан куттуктасам, мен баргым келбейт дегендей айттың. Эмнеге эл аралык сынактарга баргың келбей калды? Ачык сүйлөшөбүз. Ачык сүйлөшөбүз. Бизге апакай жана кооз болуунун кажети жок, болгондой. Негизи эми баягы эмне деп коет эле, кылган ишиңди колко же болбосо кылган нерсеңди баягы милдет кылганды мен эми өтө деле туура көрбөйм. Бир четиненчи, бирок эми ачык сүйлөшүп аткандан кийин баягы негедир ойлогом, баягы бул жактан хотя бы бир жака чакырып мамлекет тарабынан бир көңүл буруу болот деп, көңүл буруу ыраазычылык кат мен баягы эл артисти болбосо бир заслуженно алам деген жокмун.
баягы көңүл буруу бир нерсе болот болуш керек деп ойлоп аткам да. Себеби дегенде бул конкурс бир күндүк конкурс болгон жок да. Silkvestar тууралуу сүйлөшүп атабыз ардактуу көрөрмандар. Ооба. 3,5 ай болгон. 3,5 ай болуп эми чын айтканда кичине кээ бир байкелер силер жардам бербесе, атак чындыгында абдан баягы каражат жагынан чыгымдуу конкурс болду мен үчүн. Себеп дегенде 3,5 ай бөлөк өлкөдө жашаган, ошол жерде барып келүү, кийим, эми башка айтор көп нерселер, конкурстун түшүгү чоң го. Анан негедир ойлогом да байке. Баягы көңүл буруу болот деп. Буруу болот болуш керек депчи. Анан тем более эгер утуп калсам бир жөн, бирок утуп келгенден кийин, жеңүүчү болуп келгенден кийин по-любому бир нерсе күтөсүң да эми. Ичиңде да эми ар жакта да. Аябай сүйүнүп келгем, эми ага деле башына көңүл бурган жокмун. Анан кийин балким деп жүргөм да байке. Анан ошо ойдон анан кайрылуу жазганбыз, жазсак деле өтөдү. Эч ким учкан жок. Кире албай койдук даже. Анан кийин тимеле коелу деп ошо ойдон калып кеттик. Демек сен тарынган экенсиң да, э? Жем тарынган деп. Тарынган деп эмне? Тарыныч эмес, бул баягы көңүл кошук бирөө кылса бир деп каласың го. Ошол сыяктуу нерсе. Түшүндүм. Негизи чыгармачыл адамга колдоо керек. Сөзсүз түрдө. Колдоо керек ар тараптан, моралдык, материалдык жактан ошо сага колдоо жетишпей калган экен ошондой, э? Кичине. Бирок мен бул жеңишим кыргыз элимдики. Элиме арнадым деп айткансың. Ооба. Тапкан ийгилигиң, жеңиштериң бардыгы эл үчүн, ошол себептен сөзсүз түрдө. Дагы да болсо, Омар, дагы да болсо сен сынактардан көргүбүз келет. Эл алдында мына радио Тумар ТВдан сага ушундай кайрылуу кылып жатабыз. Чоң рахмат. Алла. Ким бирөө көңүлү бурбай койсо. Албетте. Жок, бул эми мамлекет ушундай эле кылып келет да. Кылбай койгон жок. Кээде көңүл бурган деле убактылар болгон. Пугачевадан алтын жылдыз алганда. Бурду эле көңүл. Же бурбай койду эле? Анда бурушкан. Пугачева болот баягы. Мүмкүн ошол үчүн дагы. Кандай бурушты эле? Ачык сүйлөшөбүз. Так, анда сразу бурган эмес. Где-то бир жылдан кийин биз кайрылуу жазганбыз. Биз кайрылуу жазап, как раз ошол кезде Америкага кетип аткам. Ошондо да новостьлерге чыгып, баягы Америкага кеткенге эми жол кире символический сыяктуу. Канча болду эле? Эсиңдеби, эсиңде эмеспи? Где-то 4,000 беле, ушундай болчу. $4,000. $4,000 берген экен мамлекет, э? Ооба. Жакшы экен да. Жакшы буйруса. Кийинкисине деле буруп койсо жакшы болмок экен, э? Жок, эми ал кезде мындай болгондо, ал кезде бардыгына квартира берген, мага $4,000 беришкен да. Анда ал нерсе тууралуу ойлонбойт болчумун. Андан кийин жакшы эле болчу, бирок мунусундачы мен акчалай каражат күткөн жокмун да. Жок ана колду, жылуу сөз. Мен просто жокмун, бир грамота күткөм, негедирчи бир баягы. Болот го, Маданият министрлигинен ушул кошкон салым үчүн сага могул барак, ксерокопия эле. Чисто мындай көңүл күткөм да. Акчалай эмес, мындай эме күткөм да. Кудайга шүгүр, баягы көп жылдан бери иштеп жүрөбүз, каражат табыла турган нерсе. Бирок негедир ушундай күтүү болгон. Эми мен да спорт деле андан кийин деле күлүп жайнап кызматташып эле жүрөбүз бүгүнкү күнгө. Бирок болгону ошол нерсе болот го деп негедир ойлогом. Эми ал кезде дагы как раз президент алмашуулар болуп, саясий дагы көбүрөөк эме болуп калды окшойт. Кырдаал башкача болуп калды окшойт деп ойлоп койдум. Сынактар тууралуу сүйлөшүп калдык, эл аралык. Кайсы сынакка барууга мүмкүн азыр сага? Кайсыга жолуң ачык, кайсыга бара аласың? Кайсы сынакка? Эми баягы бардык эле сынакка барса болот. Азыр дүйнө жүзүндө обязательно бир эстрада ырчысы же белгилүү адам болуу бул шарт эмес. Өзүң күчүң менен эле любой конкурска талантың болсо бара берсең болот. Жеке сени алып карагандачы, кайсыга азыр баргың келет? Барууга мүмкүнчүлүк бар? Көңүлүм жок, бирок эгер бар десе, балким моундай Британияда British Got Talented деген бар го. Ушул сыяктуу конкурстар бар. Атай барган, э? Атай Мырзахов барып келген. Жакшы, тилегиң ишке ашсын. Рахмат. Аздан соң угушабыз, ардактуу көрөрмандар. Бул Радио Тумар жана Тумар ТВ, эфирде Эркинбаев. Бүгүн бизде конокто Омар Жанышев. Эфирде Эркинбаев программасы.
Бишкек убакыты боюнча саат 12:15. Махмуд Орханга чоң рахмат айтабыз. Six Days деп аталат чыгарма, ардактуу угармандар. Биз эфирде Эркинбаев программасын улантабыз. Бизди онлайн тыңдап жаткандарга, көрүп жаткандарга ысык салам айталы, Тумар ТВнын көрүүчүлөрүнө дагы. Конокто Силклей Стар жылдызы Омар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Колуңан телефон түшпөйт экени? Жок, Тумар радиосун азыр укпай, балким мен Инстаграмда карап аткан адамдар болуп калса, Тумар радиосун угуп коңуздар деген. Чакыруу кылып коеюн дедиңиз. Жакшы. А негизи социалдык тармактар жашооңдо кандай орунду ээлейт? Элебейт десем, вообще туура эмес болуп калат го дейм. Азыр социалдык тармак адамдардын үйүндөгү секреттердин баардыгын алып чыкты го сыртка. Мисалы мен бир кишинин жашоо турмушун Инстаграмдан эле көрсөк болот. Кандай адам экенин Инстаграмдан байкасак болот. Эмне жейт, эмне ичет, эмне кылып жүрөт, эмне каякта жүрөт. Албетте жакшы жактарын көпчүлүгү. Анан жаман жагын билгизбей эле койгону коомчулукка жакшы окшойт. Үйлөнгөнү азыраак кирип калдыңбы Инстаграмга, социалдык тармактарга, же эч өзгөрүү болгон жокпу жашооңдо? Бул суроону да көп беришсе керек сага. Үйлөнгөн өзгөргөн жок деп. Ооба. Кечээ эле как раз Супринфодон интервью берип келгем ушул тууралуу. Бул тууралуу. Азыр айтпай эле коелубу? Билем, баналдуу болуп калбайбы? Өзгөрүү болдубу же болгон жокпу? Албетте, өзгөрүү болбойт десең деле болот го дейм. Себеби дегенде мурдагы баягы каалаган убакта, каалаган жерде жүрүү. Түшүнүктүү. Азыр болсо келинчегиң өзү телефон чалып такалайт экен да, каякта жүрөсүң, эртерээк кел, тамак ичебизби жокпу? Ошондой моментте көпчүлүк убакта биз мисалы келинчегим экөөбүздүн ортосу кечээ эле айткам да, мисалы экөөбүз тең намаз окуганга аракет кылып жүрөбүз. Анан кийин ушул моментте биз эметебиз да. Мисалы исламда аялы күйөөсүнө сиз деп сүйлөйт го. Анан башынан эле биздин ортобузда мамиле ушундай да. Анан качан келесиз, качан эмне алып жүрөсүз деп атса эмне алып жүрөсүң, каякта жүрөсүң дегенге караганда жумшак тиет да. Ачуң да келбейт болуш керек. Ачуң деле келбейт да көпчү. Анан мага көп билинбейт деле особочу. Анан албетте кээде бул нерсе мен ойлочумун, кээде мурун дос балдарым кой үйгө жылыш керек десе, аялынан коркуп атат же болбосо жок, бул көрсө мындай аялыңан коркпойт экенсиң да. Сыйлайсың. Жок, баягы туруп бакушти күтүп атат деген ой келет экен да, ушундайчы. Келип тамак жасап алып күтүп калат го. Уктабай турат го. Анан ошого кичине кээде боруңа эметип не всегда, конечно, бирок кээде кечкисин балдар менен отурганда мен отурам деле коем. Ага, деле өтө эметпейт. Анан баягы кээде болот го, мисалы особенно орозо убагында ифтарга аябай күтөт да. Тамак жасап, анан келсин деп, анан кээде сухурга да чакырып калат да, ифтарга дагы, анан сухурга да келе албай калган моментте мындай бүгүн бул тамак болчу деп мындай эметип калат да. Анан ошого ойлонуп каласың да. Жакшы. Демек сыйлайт экенсиң да. Сыйласаң демек сүйөсүң. Албетте болсун, сүйүңөр түбөлүктүү болсун. Сен үйлөнүп чыгармачылыкка кандайдыр бир бөгөт койдум чыгармачылыгыма деп ойлойсуңбу? Андай деле ойлойм. Себеби дегенде бул жашоого мен чыгармачылык үчүн келген эмесмин. Заказдар мурункудай элеби? Заказдар акыркы жыл өзү слабыйраак болуп атат. Бирок алга өзүм эле күнөө эле окшойм. Жакшылар жок. Өздөрү деле байкап жүрсөңүздөр керек. Балким элдин азыр табити дагы кичине өзгөрүп атпайбы? Табитине ылайык ырларды жаза албай жатам окшойт деп ойлоп атам. Ырларың деле жакшы. Жүрөгүм менин азыр жазжам керек, бизде жакшы кетет мисалы үчүн. Жашоо уланат деген ырым бир аз ойго сала турган. Бирок аны тойго ырдай албайт болушуң керек, э? Жок, алар тойго ырдай албайт. Кандай ырды ырдап элдин көңүлүн алгың келет? Кандай ыр бар азыр сенин жүрөгүңдө? Мисалы үчүн Кайрат Прембердиевдин айтканы бар эле, мен бардыгы сүйүп угуп ырдай турган ыр ырдасам деген. Ар бир эле ырчынын тилеги ошол болсо керек, э? Пугачева кылган миллион алых роз. Сеники кандай ыр бар көкүрөгүңдө? Барбы багып жүргөн ырың? Негизи эми көпчүлүк убакта Омар деген деле баягы Кыргызстан деген чыгарманы айтышат көпчүлүгү.
Анан негизи ушул өзүмдүн кыялымда эгер той бизнес же болбосо башка бизнестер бүгүнкү күндө биздин основной доход болуп атпайбы? ооба. Ошол балким болбогондо, балким да албетте Кудайга шүгүр Болуп турсун. Эгер эметпесе мен баягы элдин именно руханий жагына, элдин манавий жагына, именно жан дүйнөнү гүлдөтө турган, бир адеп ахлакка чакыра турган, же болбосо бир тазалыкты, бир арулукту жарата турган ырларды ырдаганга аракет кылмакмын. Сами Юсуф сыңарыбы? Балким Сами Юсуф сыяктуу, бирок жалаң религиозный эмес, просто дос жөнүндө. Же болбосо обязательно бир танцевальный ыр жазуу бул менин максатым болбойт болчу да. Ритмический ыр жазуу менин максатым болбойт болчу. Балким көбүнчө лирический ырларды концерттер менен эле баягы ошол эгер жетиштүү боло турган болсо альбом чыгарып коюп жүрмөкмүн да. Бирок бул да бүгүнкү күндүн талабы. Балким эртеңки күнү дагы Кудайым каалап ошол нерсе насип этсе, көбүрөөк ошондой ырларды калтырып кетким келет өзүмө. Буйруса. Сен айткан болдуңбу, мурун мен көбүрөөк иштечимин, өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек. Чын эле Кыргызстаным деген ырдын клибин азыр көз алдыма тартып отурдум, эстеп отурдум. Сен анда билбейм, абдан катуу иштечүсүң. Мен билишиме караганда. Анда ырчы да аз болчу баке. От жалын болуп жанып турчусуң. Мен түшүнгөнүмө караганда ырларың биринин артынан бири чыгып баардыгы хит болуп алынып турчу элдин оозуна. Эмне болду андан кийин? Азыр мисалы кечээ кандай мисал келтирип аттым эле? Жок, сен кечээки эмес, бүгүнкү мисалыңды. Негизи канча мурун азыр ырчы да көп, ыр да көп да. Көпчүлүктүн арасында баягы балким жөн эле калып кеттимби деп ойлоп коем кээде же элдин табити да, элдин требованиясы да өзгөрүп атабы депчи. Мисалы мурун бир ыр чыкса, бир клип чыкса баардыгы көргөнгө жетишчү да. Азыр мисалы мен деле өзүм ырчы болуп байкай калып атасың, кимдин кандай ыры чыгып атат? Тумар ТВны көргөндө же болбосо башка музыкалык телеканалдарды көргөндө мен ырчылардын ошол жерден 75%-ын тааныбайм. 70%-ын жем. Шоу бизнесте жүрүп ырчылардын 75%-ын тааныбайсың. Тааныбайм. Анан бул бир четинен жакшы, бир четинен деле жакшы да. Себеби дегенде сан көп, сапат да жогору болот дейт го. Сандан сапатка өтөт буйруса. Өзүнүн баягы укугу бар. Эмнеге бир адам ырдагысы келсе ырдабаш керек. Ырдай берсин. Главное жанагы ырды кароо форматты тандоо эмелер эле өзүнүн жолунда иштесе менимче жакшы эле болот. Сен мурунку караганда азыраак иштеп калган жоксуңбу? Күнөөнү өзүң издеген жоксуңбу? Жок, ал жагын да айттым. Биринчисин ошону айтпадымбы? Экинчиси балким ошол дагы салыштырмалуу жери болушу мүмкүн дедим. Албетте бул эки тараптуу. Эки тарап тең мен көрсөтүп атат да, стрелкачы. Шоу бизнеске мурункудай кызыкпай калдыңбы? Ачык сөйлөшүп атабыз, унутпай. Шоу бизнеске? Ооба. Болду, көрдүм мен, сахнаны көрдүм, Кыргызстанды чаркы айландым, концерттерди койдум, мындан аркы. Эмне кандай болот тепкич? Сен умтулган тепкич даража кандай болот? Мүмкүн саясаттан сени көрөбүз. Ой, жок. Эгер шоу бизнеске кызыкпасаң. Жок. Негизи баардыгы эле чыгармачыл адамдыкы. Мен ойлойм, маданият кызматкеринки башында албетте популярдыкты алуу, популярдыкты баягы ошого жетүү болот. Чоң концерттерде. Андан кийинкиси уже маданият жаратуу, бир жаңы бир нерсе жазуу, проекттерди кылуу, бир жакшы бир иш калтыруу максат болуп калат да, көбүнкү эле. Анан ошол нерсе мен оюмда бар, жана жогоруда айткандай. Жакшы, балким мен голосум баягы ырдаган мүмкүнчүлүктөрүм, кубатым, үн кубатым баягы көпкө чейин болбойт да бул делечи. Анан кийин бир ошол убакка чейин кийин мисалы биз Асангал Керимбаев агабыздын ырларын ырдап жүрбөйбүзбү? Менин ырларым
ошол кичине башка формат болсо дейм да. Себеби дегенде көп мисалы бир адам көлгө кетип барат, тылтыра ырларды угуп келип, бирок бир 6-7 тректе сен ырың болгондо бир ушул именно жан дүйнөсү сугарылып калса деген ушул сыяктуу ырлар жазгым келет. Жан дүйнөсүн өзгөртө турган ырларды жазат экенсиң. Демек долбоор, проект же башка нерсе менен алек болбойбу? Ыр жаратуу менен алек болот экенсиң. Ыр жаратуу эми балким кийинчерээк убакыт өткөн сайын адамдын ою өзгөрөт сөзсүз түрдө. Эл тасма тартып көрөсүң. Сонун болот болуш керек менимче. Тасмабы? Ооба. Сага монтип иштеп эле турган жарашат экен, Омар. Сөздүн ачыгы, мен сени көп жылдан бери тааныйм, мамилебиз жакшы буйруса, сага иштеп, чуркап эле турган жарашат экен. Чоң рахмат. Жеке мен агаң катары ошондой бир баамдап койдум да. Макул. Мен Эми тасма тартпасаң билбейм, андай фестиваль уюштур. Кыскасы иштеп турчу. Макул. Басам, дагы бир нерсе, бизнес менен алектенгенсиң, азыр алектенесиңби, алектенбейсиңби? Жок, азыр бизнес кыла элекмин. Кыла элексиң. Бирок бул нерсе өтө маанилүү экенин азыр абдан түшүнүп атам. Баягы фасолдон кийин бизнеске жолой элексиң. Жер бизнесинен негизи эле алыс болоюн деп чечтим андан кийин. Неге үйрөттү ошол окуя сени? Бардыгыбыз күйүп ыштык, кайгырдык. Өзүң дагы жакшы эле чайналдың болуш керек, Албетте, албетте. Бул нерсе мен үчүн бир чоң сыноо, чоң бир Омардан дагы бир башкача Омарды ойготту. Негизи кандай Омарды ойготту? Мурун мисалы вообще жаман оюм жок болчу да. То есть мисалы бирөө бирдеке десе эле ошол нерсени кылып эле ишенип эле кыла берчүмүн да. Андан кийин ушул именно жакын адамдар ушундай кылып кетүү мүмкүн экен. Ошол нерсенин баягы кичине запкысын чегип кыйналып анан эл дагы сындап ар түрдүү эми бүгүнкү күнгө чейин деле айтып берет ошол нерсеничи. Фасоль деген сөздүчү. Бирок албетте бул нерсенин баардыгын Алла Тааланын каалоосу менен болду деп ишенем. Аягында дагы мындай жооп айткам да, баягы айрым социалдык тармактагылар кээ бир адамдардын баягы эми бул нерсе башка бир адам менен болсо балким менде деле ушундай сомнение болмоктур. Балким чындап эле тиешеси бар деп. Эң аягында айланып кетип анан айткам да. Негизи эми Кудайга ишенген адам болгондон кийин тахажжуд намазы бул түнкү намазда Алла Таала баардык дуаларды кабыл кылат депчи. Эгер ишенбей жатсаңыздар ошол намазга туруп, Аллахым ушул Омардын ушул жерде күнөөсү бар болсо ошол Омарга жазасын бергиле деп дуа кылыңыздар деп айткам да. Аягында уже айланып кеткендечи. Катуу эле тийген экен да сага элдин сыны. Негизи сага ошол окуя катуу болдубу же элдин сыныбы катуу тийдиби? Экөө тең. Мүмкүн сен жүрөгүңө жакын кабыл алгансың, анткени менин билишимче сени кыргыз эли колдоду, сага ишенди. Жок, элдин немеси жарым-жартылай болду. Көпчүлүгү албетте көпчүлүгү ишенди, көпчүлүгү баарыбыз колдодук го, кайгырдык. Көпчүлүгү сени актады менимче. Анан эми кээде Инстаграмдан баягы жазуулар баардыгы эле мактай бербейт да, Омар. Баардыгы эле мактай бербейт да. Баарына жага бербейбиз да биз. Ал жагы бар байке. Эми көргөндөр айтып атты, бир момент жана Омар өлүп калды деген немелер да чыгып кетти го. Ошондой окуя болду эле. Ошондойлор да болгон. Анан аны кандай кабыл алдың? Билбейм, ыргыздай кабыл алгам, ами депчи. Ушундай да сөз чыгып кетеби депчи. Кээ бир моменттер болгон, баягы эми бунун баары баягы өттү да. Өтө деле эстеп кайрылгың келбейт, жараңда чукугуң келбейт да. Бир эле нерсени сурагам, сен өзүң ачылып баарын айтып бердиң. Ошол окуя сени эмнеге үйрөттү? Бул окуя мени кичине сабырдуулукка, кичине баягы бала Омардан кичине өсүш керек деген өтө бир баягы наивный эмес, баягы өтө ишенчек эмес, өтө бир орбасырыктуулукка үйрөттү окшойт. Ошол. Жашоо ошентип оңдоп түздөп үйрөтүп алат экен, Негизи мен ситуациям мындай эле ситуация экен да. Башка толтура ситуацияларды көрүп окуп жүрөбүз. Анын жанында бул жөн эле бир кукумдун жанагы эмес оргов дегендей эле бир. Сен популярдуу, атактуу болгондугуң үчүн ушунчалык чоң резонанс болду го дейм, эл оозуна алып талкууга түштү. Мисалы Омар бирөө менен урушуп кеттир десе бир жөндөн, анан баягы афера, баягы көз боечулук деген нерсе мен үчүн өтө катуу тийди да. Мен баягы
өзүмө кичине алып келген сөз бул бир устазыбыз айткан, ол Омар пайгамбарыбызды дагы ушундай аферист деп айткан депчи. Ошон үчүн бул нерсе Алла Тааладан келген сыноо кабыл алып болду деп. Омар, эми сурабай кое албайм. Ата энең ал учурда кандай позицияны кармады? Атаң урушту, такаладыбы, сен эмне каякта депчи? Алтыным, күчүгүм, эркем? Жок, мен атамды биринчи жолу көргөндө эле таласка келди. Ошо эртеси келгенде эле айттым, ата, сиз уяла турган, сиз баягы башты жерге сала турган эч качан кылган эмесмин деп айттым. Анан атам сразу эле айтты, все деп мен карап туруп эле. Жакшы. Колдогон экен. Колдоду. Болсун. Ардактуу угармандар, бүгүн бизде Омар бардык сырларын ачып берип атат. Кызыктуу болууда. Дал ушул тапка туура келген кызыктуу жаңылык бар экен. О мобилдик операторунан жакшы жаңылыктар, достор. Эми Сенин нөлүң сериясынын бардык тарифтеринде максималдуу ылдамдыктагы күнүмдүк интернет топтом 2 эсеге көбөйдү. Абоненттик төлөм өзгөрүүсүз калды. Дагы бир жаңылык. Мындан ары О абоненттери акысыз мобилдик айрык акы акциясы менен Кыргыз Республикасынын башка операторлорунан номерлеринен келген чалуунун ар бир кирүүчү мүнөтү үчүн балансына 1 сом алуу менен кирүүчү чалуулардан акча таба алышат. Кошуу үчүн жылдызча 833 торчону териңиз. Жылдызча 833 торчону териңиз. Толук маалымат О чекит KG сайтында. Аздан соң угушабыз. Эфирде Эркинбаев, алдыда Омар ырдайт. Я бегу от тебя, за тобой в никуда. Боль в душе затаю. Глупый день, может, я не сберег 2 крыла. Отпустил я один. В небе витают чувства боли. Я не согласен с этой волей. В небе витают чувства боли. Я не согласен с этой ролью. Может ты, а может я, кто не прав, чья вина? Отпусти боль в груди. Вижу сон, рядом ты, всем ветрам вопреки. Мы с тобой все прошли. В небе витают чувства боли. Я не согласен с этой волей. А в небе витают чувства боли. Я не согласен с этой ролью. Я не согласен, я не согласен, я не согласен с этой ролью, с этой болью, с этой волей. В небе витают чувства боли. Я не согласен с этой ролью. Омар чувстводот аталат чыгарма, ардактуу угармандар. Бир убактарда Тумар чартта, хит парадта жакшы позицияларга ээ болгон эле. 12 саат 35 минутта биз программаны улантабыз. Дагы бир жолу айтып коелу, ачык айрым сүйлөшөбүз, эч нерсе жашырбайбыз, Жакшы, чыгармачылык тууралуу сүйлөшпөйлү. Сүйлөшөлү. Өкүнбөйсүңбү? Чыгармачылыкка келип калганыңа, шоу-бизнеске аралашканыңа? Жок, өкүнбөйм. Эми
башка жакта болсом кандай результат көрсөтөт элем билбейм, бирок Кудайга шүгүр чыгармачыл адам болгондон кийин көп жерден баягы элдин колдоосу, адамдардын баягы таанып, Омар кандай жакшыбы деп жөн эле ал абал суроосу мен үчүн бир аябай жагымдуу, бир позитивдүү эмоцияларды алып келет да. Байкашыма караганда сен абдан глобалдуу ойлонгон жигиттерденсиң, бир эле чыгармачылык эмес, баардык чөйрөдө аздан болсо дагы маалымат топтоп жүрөсүң, өздөштүрүп жүрөсүң. Өсүү жолундасың. Ооба деп жооп берсем, Омар таластык мактанулат деп айтат да. Сен сын пикирден коркпойсуң да, же коркосуңбу? Сын пикирден айрым баягы ачуу сын пикирлерди окуп коесуң дачы. Бул нормалдуу. Жактырбаганың нормалдуу. Мага деле жакпайт сын пикир. Кимге жагат экен сын пикир айтсаң? Кимге жагат? Эгер баягы негизи сын пикирди туура айтыш керек деп ойлойм да. Омар мондай сиз айтасыз го жаңы эле, Омар сен иштегениңди эле көргүм келет депчи. Акырын айттым сын пикирди. Ошондон кийин иштегимде ойлонуп калдым да, жантан бери сүйлөшүп атабыз, бирок чын эле иштеш керек деп мындай ошол нерсени кабыл алып калдым да, блин чын эле жалкоомун депчи. Балким чын эле мен деле болуп атат депчи, кайра өзүмдү жемелепчи. Анан когда Омар сен ар түрдүү сөздөр интернет просто кирип көрсөңөр эле окулат го. Сын пикирден коркпош керек менимче. Жок, коркпойм байке. Корккон жокмун. Корккондо эмне? Жактырбайсың. Көңүлдө калып калат кичине. Болду. Ал анан кийин бир определенный убакыт келгенден кийин корзинадан дагы өчүп кетет да. Ошондо сен глобалдуу ойлонгон жигитсиң, туурабы? Биз ошондон баштаганбыз. Глобалдуу дегенде мисалы бир эле ырчылык, ноталар эмес. Албетте. Жалпы жашоону заман менен тең шай жашап, ар бир чөйрөдө кызыгып билген, үйрөнгөнүң бар. Ошол өнөрлөрүңдү эмне кыласың келечекте? Кантесиң сен өмүр бою ырчы болбойсуң мен билишиме караганда. Бизнес ачасыңбы? Же дүйнөнү дүңгүрөтөсүңбү? Сен жаратмансың да, туурабы? Же жаратман эмессиң? Катуу суроолор экен. Негизи ошондой болгум келет байке. Болгум келет, бирок пока боло элек болгонго байланыштуу мен ошондоймун деп айта албайм. Сен ошондой жаратман болушуң үчүн эмне кылышыбыз керек? Же сен эмне кылышың керек? Албетте бул эң эле изденүү, иштөө, аз уктоо, көбүрөөк ойлонуу, көбүрөөк иштөө. Ошол пландарды бир жакшы сөз бар го. Сладкие мечты умирают в душах ленивых людей дегенчи. Таттуу кыялдар жалкоо адамдардын жүрөктөрүндө өлүп калат депчи. Ошон үчүн ошол нерседен корком мен. Демек биз эмес, сен өзүң тарбиялашың керек экен да. Албетте, бул баардык нерсе менден гана көз каранды. Эгер абдан каалай турган болсом, жакшы жазсам да болот. Качан Омар абдан каалай турган болсом, силкилдетип туруп Омар кыймылда, иште деп айтып салгың келип атат, бирок рахмат байке, иншалла. Аракет кылам. Всё, эфирден чыгайынчы. Эмне кылабыз ошондо? Бизнесмен элек болобузбу же чыгармачылыкпы же? Бардыгын бирдей алыш керек байке. Мен негизи жалаң гана чыгармачылыктан баягы рахат алган киши эмесмин. Чыгармачылык менен эле ырдап эле жүргөн адам болгум келбейт эч качан. Айтылды бул нерсе, Албетте мен китеп жазгым келет келечекте. Кыргыз тилинде, орус тилинде? Кыргыз тилинде албетте. Эмне жөнүндө болот ал чыгарма? Көркөм чыгарма эмес, себептен өзүм деле көркөм чыгарманын өтө бир сүйүүчүлөрүнөн эмесмин. Популярдуу болуп атпайбы? Бай болуп кет, бай болуунун 5 жолу, 10 жолу ошондойбу? Ийгиликтин сырлары? Жок, балким, ооба, ийгиликтин сырлары ичинде камтылат бир жерине. Бирок жалпы жанагы Аль Карнинин «Не грусти» деген китеби бар го. Мага өтө жагат да байке. Ошондой болот экен. Мисалы, мен бакыт бул жашоону мен дайыма мындай жашап келатып, мындай капталынан да кээде карап коем да. Карап анан мен бакыт эмне деген немелерди, цитаталарын окугандачы, ошол нерселер оюмда калып барат да, ошону ойлонуп, машинеде кетип баратып, ойлонуп жүрөм. Мисалы, Аль Карнинин бир сөзү бар го. Адамдар бир нерсени максат коет дейт да. Максат коет, ошого жеткенде бактылуу болом деп дейт го. Ошого жеткенден кийинки максаты чыгат, бактылуулук кайра ошол жакка көчүп кетет дейт да. Анан ушинтип өлгөнгө чейин кете берет деп айтат го. Ошол нерсени мындай мен өзүм жашоомон издейм да. Бир мен цитата да, мондай болду. Ооба, бир жолу. Анан кийин
мен үйлөнгөндөн кийин баштап минтем дебедим беле, мен минткенден кийин баштап минтем дебедим беле, үйлөнгөндөн кийин эми балалуу болсом минтем, эми тигинсем минтем. Демек бул нерсе адан көз каранды эмес. Токтобойт, өмүр уланып турганда бакытты издөө аны даңызоо. Советте бул байлыкка чакыруу эмес, именно руханий байлыкка чакыра турган бир жакшы китеп жазгым келет. Именно кыргыздын духу менен, кыргыздын бир акценти менен бир эле адам ошол убакта бир патриоттук сезимди ойготуу менен ошол моментте эле үй бүлө, ошол эле моментте иш, бизнес баарын бир алып кете турган. Мен ошол адам боло аламбы билбейм, бирок ошол жаатта, ошол тарапта жазгым келет. Ал китеп окулабы анан? Окула тургандай кылып жазганга аракет кылам. Эгер окулбаса бул нерсе мен балдарыма калаттыр иншалла. Сен Харуки Муракаминин чыгармаларын окудуң беле, окуган эмеспи? Жок, окуган эмес белең. Сунуштайм, ал да жакшы жазат. Ойлондурган чыгармалар. Аздан соң угушабыз. Бүгүн бизден конокто Омар, Тумар радиосу, Тумар ТВ, биз менен бирге болуңуз. Эфирде Эркинбаев программасы. Кыргыздын дагы бир сыймыктуу уулу Мирбек Атабеков Тумар радиосунда, эфирде Эркинбаев программасында Мурас Толтолот чыгарма 12 саат 46 минутта да. Биз болсо Сапар Залгулаевбыз. Көптөгөн суроолор келүүдө. Тандап узата беремби? Албетте. Айрымдарын. Салам Омар, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, ар дайым бар бол. Качан балалуу болосуң жана канча балалуу болоюн деп жатасыңар? Негизи келинче менен таанышканда экөөбүздүн оюбуз төп келишкен да. Мен сурагам ошондо канча балалуу болгуң келет депчи. 10 дедиби? 7 деген. Сеники да 7. 7 де, мен да 7 деп ойлоп жүргөм да. Анан деп мындай ошондон кийин анан мынтип айтканда да бирөөнү багып алсак сонун болот эле депчи. Анан мен да оюмда ошондой бар беле. Бар болчу да. Ошо бир кичике кайда балким Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн өзүң кепилдигиңи алып баягы багып алуу бир сонун нерсе го, ата болуп берүү ошо. Дегенде баягы бирөөнүн оозунан уккан мен үчүн жагымдуу болгон да. Эң биринчи дал келүү болгон экен да, Эң биринчи дал келүү ошол болгон. Албетте көп балалуу болгум келет, бирок бул нерсе дагы Кудайдан экен. Эми иншалла дейли, Алла Таалам насип этсин. Буйруса болот. Муну күткөн биздин үй бүлөдө кишилер көп. Жалпы көрөрмандарың да күтүп атса керек баардыгы, Буйруса дейли, ооба. Ийгилик каалайбыз. Коңуздар. Макул. Салам радио Тумар, Омар Байке, ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Качан жаңы ыр жаздырасыз жана Ошко качан келесиз? 16-65 менен аяктаган абонент. Качан жаңы ыр жаздырабыз баса? Жаңырлар жазылып атат, мына чыгып атат. Кечээ жакында эле Кудай буйруса деген орозого карата ыр чыкты. Ошол чыгарманын буйруса клипин тартабыз, дагы башка версиясын жазып. Негизи мен даяр ырларым көп эле. Уже даяр сөз менен кошо даяр ырлар. Бардыгы даяр. Даяр просто чыкпай жатат да. Себебинде көрлөрдүн аранжировкалары даже бар. Мисалы, Түштүк кыздын аранжировкасы бар. Дагы бир жаңыр бар, ошонун аты да жок пока, бирок ал да даяр. Кудай буйруса деле даяр болчу. Сезбек Искеналиевдин ыры да, Байкебиздин да ыры даяр турат, жазылык даяр. Ошол нерселерди алып келсемби же бир чыгынышың керек болуп атканы окшойт да? Жок, негизи ырлар жазылып атат да, бирок акыркы ырлар мисалы жашоо уланатты, мен негедир ойлогом да жакшы чыгат депчи. Бирок ошол ырлар чыкпай калгандан кийин эле мынтип ойлонуп калам да. Мен неге чыкпайт, неге вроде жакшы эле го депчи ичименчи. Себептен сөзүн жазып атканда дагы, обонун жазып атканда да, голосту чырып атканда дагы бир ушулар чыгат болуш керек деген бир ниет менен. Бирок кээ ырларың чыгат, ойлойсуң да, мо чыкпай калат окшойт депчи. Бирок жазылып калган байланышты бере берейин деген ырлар бар да. Тойлордон ырдап коем же мынтип коем деген сыяктуу да. Анан ушундай момент болуп калды. Анан кийин ошол ырларымды орозодо Кудай буйруса чыгардым, ошого ниет кылып аткам. Андан кийин акыркы эйкир буйруса могул орозо бүтөр менен сиздердин радиоңуздарга келет. Буйруса. Андан кийин эле уже артынан толтура ырлар бар. Ошолорду жазып чыгарам. Арсен аябай жакшы иштеп атат бул жаатта, э? Арсен молодец, Арсен иштеп атат. Мүмкүн бойдок болгондугу үчүн жакшы иштеп атат. Жок. Үйлөнгөндөн кийин мүмкүн кызыкпай калдыңбы дейм да ыр жаздырганга. Жок байке. Үйлөнгөндөн кийин деле ыр жазып, үйлөнгөндөн кийин чыккан ырларым деле көп. Буйруса. Арсен быйыл үйлөнөт экен, э? Бир айдын ичинде үйлөнөт Буйруса. Сүрөшкөн кызын тааныйсың? Тааныйм албетте. Кандай мүнөздөмө бере аласың? Биз го тааныбайбыз. Эң жакшы.
өтө бир Арсенди баягы негизи үйлөнгөн адамдар бирине кийимсымал болуш керек дейт го. Уятын жабып, ысыкта күйгүзбөй, суукта үштпөй. Мен ошол кызга дал ошондой мүнөздөмө бермекмин. Сөйлөгөндө өтө бир акылдуу кыз. Акылдуу кыз өтө